Сооротуучу Кудай. 2 апрель. Сага Кудайдын эркине макул болуу кыйын. Кудайдын эрки сенин жашооңо кайчылаш келип жаткандай, катаалдай көрүнөт. Бирок эгерде сен ага моюн сунсаң, сенин каалоолоруңдун орундалбай калышына жол берген Кудай сага башка жаңы каалоолорду, жаңы максаттарды берет. Ал сага эң жакшысын бергиси келет. Сен үчүн эмне жакшы, эмне жаман экенин бир гана ал билет. Кудай сүйүү. Ал биз үчүн чын эле кымбат болгон нерсени эч качан тартып алайын дебейт. Болгону жашообуздагы таза эмес нерселерди тазалагысы келет. Бут алдыбыздагы урандылардын үстүнө сонун нерсени кургусу келет. Ошону күтүп жаша. Кудайдын эркине макул болуп, ага ооба деп айткан бул өтө чоң жеңиш.